Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов акча алмаштыруучу жайлар толугу менен лицензия албаганын айтып чыкты. Өлкөбүздө 1000ге жакын акча алмаштыруучу жайлар болсо, алардын 320сы гана атайын уруксат кагазы менен иштешет. Маалыматка ылайык, бул ишке байланыштуу атайын мыйзам долбоору иштелип чыгып, анда мыйзам бузуулар боюнча айып пулдун көлөмүн жогорулатуу сунушталган. Өткөн жылы өлкө аймагында 1000ге жакын жаңы төрүлгөн наристелердин 23-ү өлүү төрүлгөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында алардын 55%ы энесинин кош бойлуу кезинде жабыркап калган. Дагы 15%ы дем алуу органдарынан, калгандары тубасадардан, башка инфекциялардан улам чарчап калышкан. Ошондой эле 1 жаштан 2 жашка чейинки каза болгон балдардын басымдуу бөлүгү Жалал Абад жана Баткен облустарында катталган. Ош облусунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Бишкек шаардык милициясынан кабарлашкандай, өткөн жылы милиция кызматкерлерине Борбор калаанын тургуну 3 адам күч колдонуу менен унаасын тартып алышкандыгы тууралуу арыз менен кайрылган. Буга байланыштуу иликтөө иштери жүрүп, мурда бир нече жыл соттолгон кылмышка шектүү жаран кармалды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.